калтыр бул дүйнөдө, ансыз да өмүр кыска. Атыңды айтып урпак, иштериң болсун нуска. Тарых өткөндөрдүн элесин эске салып, алардын тарыхтагы ордун айтып келет. Карт тарыхтын барактарына үңүлүп караганыбызда кыргыз эли көптөгөн залкар инсандардын өмүрү, ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы менен аларды келечек муунга эскерип келет. Мына ушундай тарыхый орду чоң өлкөгө ири салым кошкон мамлекеттик ишмер кайталангыс чыгаандыгы менен Төрөгелди Балтагуловдун өмүр таржымалын бүгүн эскерүү менен анын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Исхак Разаков, Төрөгелди Балтагуловдордон кийинки муундар 60-70 жылда ошолордун талим тарбиясын алып калган кишилердин бири азыр алдыңыздарда сүйлөдү. Окшон Мухтар Нургазиевич, Ибрагим Умаров деген аксакалдарыбыз дал ошолордун талим тарбиясын алгандыгы маалым. Көп жетекчилер деймиз бул баягы жөнөкөйлүгүнөн колхозго барып, колхозчулар менен эмгектенген кишилер менен аралашып сүйлөшсө, бардыгы жыйналып келип, ар бир сөзүн мындай кунт коюп угуп, анан киши сүйлөгөндө сөзү да анан дайым өзүнө ошол адамдарды өзүнө тартып, күлүп сүйлөгөн тамаша көй киши болчу да. Советтик партиялык ишмер Төрөгелди Балтагуловдун балалыгы Жалал-Абад областынын Алабука районунун Кош Алмурут айылында өткөн. Залкардын балалыгы Алабука тоолорунда эч нерсеси менен өзгөчөлөнбөгөн жөнөкөй дыйканын үй бүлөсүндө өтүп, байыркы черик урусунан чыккандыгы, атасы Балтагул, апасы Сапанын уулдарынан үчүнчүсү экендигин айтышат. Кичине кезинде эле өзгөчө апасына жакын рухий байланышта болгонун, жана акылдуу, сүйкүмдүү бала дешет. Ата-энеси Балтагул менен Сапа кат сабаты жоюлбаган адамдар болсо дагы өз заманынын алдыңкы кишилери катары заман агымын туюп турушкан. Балдардын билимдүү, мыкты инсан болуусуна колдон келген аракеттерин жасап келгендигин эскеришет. Биринчиден бул киши тууган катары, бул кишини биз Төрөгелди Балтагуловичту биз Таята деп айтабыз. Бул Таята деген сөздү менин апам айттырган экен. Себеби менин апам Төрөгелди Балтагуловичтун бир тууган агасы Нурдүндүн жалгыз кызы болот. Ал киши согушка кетип кайтпай калат дагы. Төрөгелди Балтагулович өзүнүн ушул агасынын кызын өзүнүн кызындай кылып багат, окутат, турмушка берет. Ошентип анан кийин бир жолу сураган экен, Айдын, сенин балдарың мени ким деп айтат десе. Сиз кандай деп баягы сизге кандай жагат? Таяке десинби же ким десин десе, мени Таята деп айтышсын деп айткан экен. Ошондон кийин эле биз ушул Төрөгелди Балтагуловичти Таята деп кайсы жерде болбосок, азыр деле жолуксак тууган уруктар ошол Таятабыз жөнүндө сөз кылып калса, биз дайыма Таята деп эскеребиз. Эми Таятамды мен көрбөй калдым, бирок мына ушу акыркы жылда көп архивтерди көрдүк, көп жанагы саясий литературанын бүт баарын окуп чыктык, архивтерди бүт баарын. Анан ошо Таятам биринчи секретарь болуп Ошто иштеп, Кирсовпрофтун башчысы болуп иштеп, көп экономический жанагы показательдерди өстүрүп ошо жылдарда. Анан биз дагы максатыбыз, эң мындай чоң максатыбыз ошо жаңы муундарга Таятамдын ошо жашоосун, ошо жанагы иштеген, жүргөн баарын ошо көрсөтүп, элге, жаңы муундарга ошо эскертип, ошондой биз оюбуз бар эле.
советтик, партиялык, коомдук ишмер Төрөгелди Балтагулович атабыздын жаркын элесине арналган иш-чарага катышып отурабыз да. Эми Төрөгелди Балтагуловичтун өмүр баянын окуп көрүп мен аябай таң калдым да. Анткени 20 жашында Төрөгелди Балтагулович мектепке директор болгон экен да, 20 жашында. 21 жашында райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болгон экен. Андан 22 жаштан баштап өмүрүнүн аягына чейин ошол партиялык, советтик, коомдук иштерде жүрүп турган. Ошондой эле кийинчерээк 1934 Аксыдагы 7 жылдык мектеп-интернат ачылганын уккан ата-энеси Төрөгелдини окутууну туура көрүп, 3-класстан соң мектеп-интернатка окууга тапшыртат. Кийин Кербендеги Таштөбө айылындагы мектеп-интернатка которулат. Ал жерде бир тууган бөлөсү жана классташы менен окуйт. Бул инсандын жакындарына кылган мамилесин, мээримдүүлүгүн бүгүн дагы ооздорунан түшүрбөй айтып келишет. Төрөгелди Балтагуловичтен ошол коомдогу орду бул аябай чоң деп айтсак болот. Биз ушул убакытка чейин бул 2 жыл болуп калды. Буга чейин эмне үчүн биздин таятабыз жөнүндө тарыхта айтылбайт. Исхак Разаковдун түздөн түз кадры болсо, биз аны билет элек. Туугандар арасында эле мындай сөздөр болуп калчу. Анан кийин адамгерчилиги, кишилиги кайсы жерге барбай эле ошол улуу муундан биз аябай жакшы киши катары мындай маалымат алат элек да. Анан кийин биз айтат элек, ошол кыргыздын жакшы макалы бар экен, атаңды көргөн киши аман болсун дегенчи. Ошол атабызды, ошо таятабызды көргөн кишилер бар экен. Ошол кишилердин балдары да бар экен. Демек ошол тааныган адамдарды, билген адам, чогуу иштеген адамдардын турмушунда кандайдыр бир орун алып калган экен да. Бирок ошо биз таң калдык, эмне үчүн ошол Кыргызстандын тарых баракчаларында мамлекеттик деңгээлде бул нерсе эскерилбей калган деп мындай ойго салат эле да. Мына азыркы ушул мезгилде 1 жылдан бери ошол Кыргызстандын тарыхында калган белгилүү адамдар жөнүндө бир жумуш жүрүп атыптыр. Ошол кишилерди эскерүү, ошолорду тарыхка алардын атын кайтадан алып келип, ошолордун Кыргызстандагы өзүнүн ордун, ар бирине өзүнүн ордун баасын берүү жөнүндө бир чоң жумуш жасалып атыптыр. Ушулардын катарында биздин таятабызда мындай аты аталып, анан кийин тууган уруктары 2 жылбы, 1 жылбы биз ошол архивтерден мүмкүн болушунча болгон толук маалыматтарды алууга аракет кылдык. Бизге жардамдашып ушул документалдык фильмдерди тарта башташты, эл кызыга башташты. Анан кийин биз азыр аябай толкунданып атабыз, себеби биздин таятабызды, биздин атабызды билген адамдар көп экен. Себеби тууган жөнүндө сөз болуп атканда такыр эле бөлөк адамдар эмне деп айтат экен деп кулак тыңшап калабыз да. Анан аябай жакшы сөздөрдү айтканда, ушунчалык кишиликтүү, ушунчалык адамгерчиликтүү адам экенин айтканда биз кадимкидей мындай төшүбүздү кенен баягы кенен дем алып, кенен мындай өзүбүздү алып, ушул киши жөнүндө аябай чоң маалыматтар, жакшы маалыматтар бар экен деп бири-бирибизге бөлүшүп, ошол жерде эле звонок кылып, телефондошуп, анан кийин ошондой маалыматтарды алып туруп, анан кийин бул кишинин ордун тарыхта биз койбосок, тууган уругу койбосо, урпактары койбосо ким коет? Ошон үчүн бул милдетти мүмкүн болушунча аткарууга аракет кылдык. Төрөгелди Балтагулов кыргыз, өзбек, орус тилдеринде эркин сүйлөгөндүгү менен өз замандаштарын таң калтырчу. Залкардын өжөр умтулуудан тапкан эмгеги анын коомдо адамдар менен бат тил табышып, тез аралашуусу, башкаларга дал өзүндөй мамиле кылгандыгы, кичпейил инсандыгы менен белгилүү. Төрөгелди Балтагулов өзү саясатчы болгон, мамлекеттик ишмер болгон. Ошол эле мезгилде бул өзү аз жашаганда 20-жылы төрөлгөн. Ошо 46 жашында каза болгон, 66-жылы. Ошо аз өмүрүндө кыргыз эли үчүн чоң иш жүргүзгөн адам катары билебиз да. Бирок азыркы муундар буну анча билбеши мүмкүн, себеби бул мектеп программасында жок үчүн
калып кеткен да. Төрөгелди Балтагулов өзү мектеп программасында жок, жазылган эмес да. Бирок ошолсо дагы бунун кыргыз эли үчүн кылган эмгеги зор деп айтсак болот экен. Бир мезгилде Абчамак Масалиев деле, Жунай Маврянов, Төлөгөн Касымбеков ошо эскерүүлөрүндө айтканда, ошол кыргыз эли үчүн, кыргыз эмгекчилер үчүн чоң иш жасаган адам катары, инсан катары белгиленип айтып келинет да. Бул өзүнүн төрөлгөн жеринде, Алабука районунда төрөлгөн, Кош Алмурут айылында 1920-жылы. Ошол төрөлгөн жеринде бунун Алабукада бунун атында мектеп бар, Төрөгөл Балтагулов атындагы алдыңкы мыкты мектеп бар. Музейи бар. Негизинен бул өзү өзүнүн эмгекчи жолун агарчылуулук менен баштаган. 20 жашында мектеп директору болгон да. Анан 21 жашында ошол компартияга мүчө болгон. Ал мезгилде өзүңөр билесиңер, коммунисттик партиянын мүчөлүгүнө анча адам кабыл алынчу эмес. Ошо 21 жашында коммунисттик партияга мүчө болуп кирген. Андан кийин 35 жашында Жалал Абад областтык комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Мына ушинтип бул эмгек жолунда утур өсүү болуу менен бирге өзүнүн ишин мыкты алып жүргөн инсан катары билебиз да. Ал КПССтин 20-съездине делегат болуп барып катышып келген бул аймактан, өзү жашаган аймактан. Андан сырткары бул депутат болгон. Кыргызстан СССР Жогорку Советте депутаты да болуп иштеген. Бунун эмгеги чоң болгон эскерилбей, айтылбай келатат да. Эми азыркы күндө 100 жылдыгын белгилөө кеңири масштабта жүрүп атат. Мисалы Жалал-Абадда 100 жылдыгын белгилеп чоң иш-чара өттү. Өзүнүн мектебинде өтүп атат, ошол аймактарда өтүп атат. Ал иш-чараны эгер колдоп, республикалык деңгээлде өткөрүп, мектеп программасына киргизсе, бул кишинин дагы эмгеги зор деп ойлойм да. Балтагуловдун эмгектерине таянсак 1940-жылы Фрунзе шаарындагы мугалимдерди даярдоочу институтка кирип, аны бүтүргөндөн кийин райондо мугалим, мектеп директору, рай башчысы, андан кийин партиянын Алабука райкомунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Андан сырткары 1941-жылдан КПСС мүчөсү, 1943-49 жылдары Кыргызстан ЛКЖСтин Жалал Абад областынын облкомунун пропаганда боюнча секретары, биринчи секретары, кийин Ош комунун секретары, Ош областтык эмгекчи депутаттар советинин аткомунун председатели, 1955-жылы партиянын Жалал Абад обкомунун биринчи секретары болгондугу. Андан сырткары Ош менен Жалал Абад областтары кошулгандан соң Ош областтык эмгекчи депутаттар советинин аткомунун председатели, Кыргызстан компартиясынын Ош обкомунун биринчи секретары, 1962-жылдан профсоюздардын республикалык советинин председатели, 1947-51 жылдары, 1955-59 жылдары Кыргыз СССР Жогорку Советинин, 1958-66 жылдары СССР Жогорку Советинин депутаты болуп эмгектенген деген айтышат. Төрөгелди Балтагулов алгачкы билими менен адегенде агартуучулук айдыңында таанылып, кийинчерээк тез эле алгач райондук партиялык комитетте бөлүм башчы болуп, 25 жашында обком комсомолунун биринчи катчысы. Ал эми Москвадагы жогорку партиялык мектепти аяктоо менен көп узабай 35 жашында ушул эле Жалал Абад областынын партиялык комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалды. Буга себеп СССР мамлекетинде согуштан кийинки бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүү талабы күчтүү болуп, бул маселени чечүүдө алдыңкы тажрыйбалуу жетекчи кадрларга муктаж эле. Үзүрлүү эмгегинин акыбети кайтып, Ленин ордени, ардак белгиси ордени менен сыйланган. Анын үй бүлөсүнө кайрылсак, 4 уул, 1 кыздын үлгү алчу атасы болгон. Ал эми анын үй бүлөсү жана коомдогу эмгектери туурасында атайын видео тасмадагын даярдашып, жакындары коомго чагылдырышты. Изилдөөлөр жүргүздүм, бул киши жөнүндө көп нерселерди билдим. Чынында ошол жана согуш мезгилинен кийинки оор жылдарда мына ушундай инсандарга негизи өлкөбүз абдан муктаж болгон экен да. Ош областында иштеп жүргөн баңдаш кичинекей кыз эле, бизди ошо Ошто новый парк болот эле. Ошо паркка алып барып туруп, бизди силер ойноп тургула деп, ошо чайканаларга кирип кетчү. Кийин ошо чайканага киргендин себеби ошол жерде карыялар, карыган адамдар отурушуп,
сүйлөшкөн, облустун жетишкендиктери жөнүндө, жетишпегендери жөнүндө ошо карыялардан укчу экен да. Анан ошо өлгөндөн кийин дагы Алматыдан, Москвадан, Украинадан, төртөө Ташкент, Казакстан бар жоктон представительдер келип катарынан туруп, энем болсо өлгүн мен айылга алып кетем, бияка койбойм, жок алып кетем деп болбой эметип турганда анан Субалиев бирип анан айтты энеме. Апа, Төрөгелди Балтагуловичу ушу жерге эле коелу. Режиссер катары ушу жерлерде райондорду тартып бир познавательный фильмдерди жаратып жүргөн учурда ушу Алабука деген бир даректүү фильмди тартып алдым. Мына ушул Алабука районун тартып жүргөндө Төрөгелди Балтагуловду мен мындайча айтканда биринчи жолу угуп, бул кишинин ушундай көрүнүктүү инсан экенин ошондо билдим дагы. Ошондон кийин ушул киши жөнүндө тартыш керек деген бир идеянын үстүндө жүргөм да. Мээркан эженин уулдары болот экен, Эркин Канат деген ушул элкилер мага чыгышып, ушул таятабыз жөнүндө бир даректүү фильм тартып бериңиз деп суранып калышты. Артыңда из калтыргын, ал эмгек кызмат менен, унутпай элиң жүрсүн, кетсең да бул дүйнөдө. Төрөгелди Балтагулов эми өзүңүздөр билгендей, бул коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын өзгөчө ушу түштүк жергесинин инфраструктурасынын өнүгүшүнө мындай абдан зор салымын кошуп келген инсан. Биздин эң негизги максатыбыз ушул инсанды унутта калтырбай, ушул жаш келаткан мамлекеттик кызматкерлер болобу, жаш муундар болобу, өсүп келаткан муундарга мындай патриоттуулук, мамлекетке, мекенге болгон кызмат кылуу кандай болуш керек деген баягы насаатты калса деген ниетте өткөрүп жатабыз да ушул иш-чараны. Мамлекеттик ишмердин аты бүгүн жерлерде, тактап айтканда Жалал Абад областынын Алабука районундагы мектепке ысма коюлган. Андан сырткары райондо Залкардын басып өткөн жолу эмгектери тууралуу музей көргөзмөсү бар. Биздин Төрөгелди Балтагулов атындагы мемориалдык музей 2003 жылы номер 2 педагогикалык кеңешменин токтомунун негизинде кабыл алынып, 2003 жылдын 30 апрелинде уюштурулган. Бул музейде Балтагуловдун өздүк буюмдарынын мандаттар, профсоюздук билеттери, съездге депутат болгондогу бардык кирүү уруксат кагаздары, ошону менен катар эле 2 ардак белгиси, Ленин жана эмгек кызыл ту ордендери сакталган. Төрөгелди Балтагуловдун бүгүнкү күндө 100 жылдыгы өтүп, ага карата туулуу өскөн жеринде атайын сахналаштырылган концерттик иш-чара уюштурулду. Сиздин акыркы иштеген кызматыңызда белгилүү ийгиликтер болду. Сиздин түздөн түз эмгегиңиз, жардамыңыз менен областта орчундуу маселелер чечилди. Сизге мүмкүнчүлүк берип, ошол эле жооптуу кызматта дагы иштетишибиз керек эле. Москвадан жогорку партиялык мектепти бүтүрүп келгенден бери Ош облустунда 3 жылдан алык кызматтарда иштөөдө омоктуу тажрыйбаңыз бар. Чынын айтыш керек, өзүңүздү бардык кызматтарда жакшы жактан көрсөтө алдыңыз. Эми сиздин өз алдынчалык жана жооптуу кызматка өтүшүңүзгө убакыт жетип келди. Мындай сунушка кандай карайсыз? Жогору баа бергениңиз үчүн рахмат, Исхак Разакович. Сиз кайсы жерге, кандай кызматты сунуштасаңыз, мен чын дилимден барып иштөөгө даярмын. Жалал Абад обком партиянын биринчи катчысы кызматына сунуштап жатабыз. Рахмат, Исхак Разакович. Мага ишеним көрсөтүп, жогорку жана өтө жооптуу кызматты сунуштадыңыз. Мен баардык күчүмдү жумшап. Төрөгелди Балтагулович, мен сизди борбордук комитеттин ишенимин актайт жана алдыңызга коюлган тапшырмаларды аткарат деп терең ишенемин.
Төрөгелди Балтагулов жөнүндө улуу инсандар төмөнкүдөй учкай кептерин билдиришкен. Маселен, өткөн кылым кыргыз мамлекети үчүн тарыхый ийгиликтердин кылымы болуп, Төрөгелди Балтагулов ошол учурдун залкар эли Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков. Төрөгелди Балтагулов катачылыгын өз моюнуна алганды билген айкөл адам эле мамлекеттик жана чарбалык ишмер Корчубек Акназаров. Төрөгелди Балтагулов менин жүрөгүмдүн тереңинде сакталып, анын образын романдарыма киргиздим. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Жунай Мавлиянов. Балтагулов кыска жашаган өмүрүндө кийинки муунга нуска болорлук далай чоң иштерди жасады. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Күлүйба Кондучалова. Мен Төрөгелди Балтагуловду такшалган саясатчы, чыныгы адам, биринчи устатым катары терең урматтоочумун. Мамлекеттик жана коомдук ишмер, СССР элчиси, Россиянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кеңеш Кулматов. Анын сыңары Балтагулов аз жашаган мерчемдүү өмүрүндө 20-кылымдын чыга мамлекеттик ишмери катары тарых барактарында бүгүн жана келечек муун үчүн эскерүү менен кала берди.